Бул жактан 62 миң сом акчасын, мугалимдердин акчасын кайтарып берип коюңуз, сиз өтүнүч. Кимдер бул жакта иштебейт, бирок айлык алып жүрөт? Канча киши? Бизде 5 киши иштебей, бирок айлык алып жүрүшкөн экен. Мамасы экен. Уборщицанын кызматын аткарат деп акча алып жүргөн ушул. Монтип маселемди карабай, эмне үчүн акчамды жеп жүргөн ошону мага айтып берсин, ошол менин көйгөйүм, негизги көйгөйүм. Күн көрбөспөй эле келатат, мына иштегенден бери үстүдө да коркутуу болуп атат. Заринжасына анда бизге мынтип, с завтрашнего дня у вас фронтальная проверка 10 дней деди. Мага ушунун баарын эмне үчүн айткан жоксуңар? Как жетекчи катары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары мага келип бирөөсү айтпайт белеңиз, как завуч катары. Сиз айтса, булардын үстүнөн кайра бүгүнкү күндө 13 мугалимге проверканы катуу жүргүзүп, катуу билимдерин текшерип атпсыз го. Катуу эмес, ал мыйзам чегинде. Сизге арыз жазып атат буяк. Мындай фактылар бар деп. Сиз буга жооп бере атасыз. Ой, мына керемет экен баары деп мону тизмек колуна карматып коесуз. Ооба. Анан сизге бирөө келип арызданабы? Канча техничка иштейт билесизби? Азыр мен билгенден 4 иштейт. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Бизде мектепте 4 уборщица болуш керек болчу экен. Бизде башынан эле 2 уборщица иштеп келет да.